Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер бүгүн 14-январда кайтып келди. Аларды Бишкектин четиндеги Ак жол өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган жетекчилер тосуп алды. Кыргызстан 7-январда Алматага 150 жоокер жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири жылуулук электр борборун кайтарган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 11-январда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун миссиясынын курамында келген жоокерлер 2 күндөн кийин кете баштай турганын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирген. Ал чет өлкөлүк аскерлердин негизги вазифасы аяктап, өлкөдөгү абал турукташып калганын айткан. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат Адахан Мадумаров 14-январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чегарасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Мадумаров соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атады. 2019-жылы чегара маселеси боюнча кылмыш иши козголгон экен. Аны бардык тараптар карап көрүп, таптакыр эч нерсе жок деп жабылып калган экен. Ошол жабылып калган нерсени декабрда парламенттин сессиясы башталгандан тартып кайра козгоп жатышат, деди Мадумаров. Ал мындан кийин дагы суракка чакырылганын кошумчалады. Мадумаров аталган фракциянын депутаты Оразайым Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу комментарий берип жатып, соңку окуяларды Бүтүн Кыргызстан партиясына карата кысым катары сыпаттады. Президент менен анын администрациясы Мадумаровдун дооматына үн ката элек. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал күчөп кеткен шартта окуу жайларды жабуу маселесин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары карашы керек. Бул тууралуу 14-январдагы онлайн брифингде Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлү Нурзида Касымова билдирди. Алгоритмге ылайык билим берүү уюмунда бир адамдан COVID-19 табылса, класс жабылат. 2 же андан ашык учур катталса, окуу жай толугу менен 14 күнгө карантинге жабылат. Окуу процессин бардык санитардык шарттарды сактоо менен жүргүзүү зарыл. Окуу жайларды дезинфекциялоо жана анын аткарылышына мониторинг жүргүзүлүшү кажет. Билим берүү уюмдарында концерттер, чогулуштар, майрамдык иш-чаралардын өткөрүлүшүнө тыюу салынат, деди Касымова. 2020-жылы март айында өлкөдө коронавирус менен алгачкы учур катталганда, окуу жайлардын баары аралыктан окууга өткөн. 2021-жылдын сентябрь айынын ортосунда окуу кадимки тартипте башталган. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 14-январдагы маалыматына караганда, вирустан бир адам каза болду. 12-январда Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө вирустун омикрон штаммын жуктургандар катталганын жарыялаган. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 586 адамдан табылды.